бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында токойлор жана жайыттарды климаттын өзгөрүшүнө ошо байланыштуу сактоо боюнча иш-чара ушул бир күндүк иш-чара өттү. Бул жерде ушул биздин бүгүнкү күндө эмне жумуш аткардык, 24-жылда кандай жумуштарды аткарабыз, андан ары кандай иш алып барабыз деп ушул биздин атайын ушул кызыктар тараптар менен биргеликте жыйын өткөрдүк. Бул жерде баягы жумуш башталардын астында чынында баягы баарын так бөлүштүрүп алышыбыз керек. Ким кандай жумуштарды аткарат. Анан ошону баягы ачык айкын айтып, иш пландарыбызга киргизсек, бүгүнкү жыйындан көп баягы жакшы сунуштарды алдык. Ошону бүгүн ошол биздин команда эми чогулуп, ошону бир кагазга түшүрүп, иш пландарын түзүп, ушундан ары иш алып барабыз деген планда бүгүн кезиктик. Негизинен эртең дагы ошол биздин ушул кеңешибиз өтөт. Ал жерде дагы ушул бүгүнкү айтылган сөздөрдүн баарын ушул бекемдеп, ошо биздин ушул протоколго бекитип, иш-чараларды алып баруу боюнча иш планын бекитебиз да. Бүгүн ушул эки иш-чара өтүп атат. Ошо эки иш-чаранын алкагында ошо долбоордун негизги баягы максаттары болуп эсептелген баягы компоненттер боюнча маалымат берилип атат жалпысынан. Негизги максаты түшкө чейинки болгон иш-чаранын максаты бул баягы секторалар кызматташууну. Бул долбоордо жанагы жайыт анан токой маселеси болуп атпайбы? Токойлордо жана жайыттарда жана көмүртек дискустралдоо маселеси болуп аткандыктан ошол жайыттардагы жанагы эмеде токойлордогу иштеп аткан мекемелердин ортосундагы кызматташтыкты мындай түзүү платформасын түзүү мындайча айтканда. Себеби дегенде баягы долбоордун алкагында биринчи компонент боюнча жанагы долбоор алкагында жасалып турган иш-чаралардын далилдүү базасын мындайча айтканда информациялык система менен верификация кыла турган, далилдей турган ишинде баягы Жашыл климаттык фонддун талабына ылайык ошол биз жанагы долбоордун алкагында отургузуп аткан токойлор, жашап турган жайыттар боюнча ошол кайсы жерде жүрдү, ошону мындайча айтканда ГИС технологиялары менен космос снимактарга байлап, карталарга байлап ошол жерлерде көрсөтүп бериш керекпиз. Ошол далилдүү базаны түзүү боюнча аны кандай мониторинг кылабыз, мониторинг системасын кандай түзөбүз, ошолор боюнча түшкө чейинки иш-чарада ошол негизги тема болуп эсептелди. Бүгүнкү иш-чара абдан алгылыктуу өттү деп ойлойм. Анткени биз күткөн долбоордун ар кандай ар тараптуу өнөктөштөрү келип, сектор аралык тажрыйба алмашуу, жумушту туура жүргүзүү абдан жакшы өттү. Талкуулар абдан кызуу болду. Бүт катышкан тараптардын баардыгы бул долбоорду биргеликте чогуу ылдыйдан өйдөгө чейин колдоо менен ийгиликтүү ашырабыз деген өздөрүнүн кепилдиктерин беришип, маалыматты дагы өз убагында колдон келишинче бир системага келтирип алып, бир нукта алып баруубузду талкууладык.